Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, 16 июндан баштап Москва жергесинде рейд, нелегал деген рейд жүрөбү. Ошо боюнча кыскача маалымат. Жакында Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги Владимир Александрович Колокольцев МВДда жыйын өткөрдү. Ошол жыйында болсо мигранттар тууралуу бир сыра өзүнүн оюн айтты. Кандай жүрүш керек, эмне кылыш керек, ошо видеону азырынча көрүп коюңуздар, андан ары сөздү улантабыз. Держите на контроле проведения оперативно-профилактических мероприятий. На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну. Урматтуу мекендештер, эми бул ички иштер министри айтып өткөндөй, Россияга жөн эле жүргөн, эки колду чөнтүккө салып жүргөн эмгек мигранттары кереги жок. Аларды сөзсүз түрдө депортация кылыш керек, аларды жок кылыш керек, пайдасы жок мигранттарды бизге кереги жок деп конкреттүү сигнал берди. Андан тышкары жанагы очередтерди жоюу боюнча ОВМдердеги Сахаровдагы ошо очередтерди жоюу боюнча дагы тапшырма берди. Муну менен эмнени айтты? Жалпак сөз менен айтканда, ар бир мигрант эми Россия Федерациясына же сөзсүз түрдө окуш керек, окуунун негизинде бүт процедуру жанагы документтерин бүтүш керек. Ошол окуу боюнча жакында тапшыруу боюнча биз эки жогорку окуу жай менен азыр келишим түзүп иштей баштадык. Ошолордун данныйларын беребиз. Сөзсүз түрдө окууга тапшырып алыңыздар да, окуп да иштеп жүрсөңүздөр болот. Окуу менен цель въезда кирүүгө дагы оңой болот. Регистрация жасаага да оңой болот. Анан кийин полиция кызматкерлери дагы көп текшербейт. Силерде студенттик билет болот. Аны болсо, Кудай буйрса, кийинки выпусктарда сөз чыгарабыз, телефондорун айтабыз, кайсы жерге тапшырасыңар. Бюджет орундары бар, колледж дагы бар, жана контракт орундары бар. Ошо боюнча төкпөй чачпай силерге айтып беребиз. Экинчи категория болсо эмгек мигранттары, эмгектенүүчүлөр. Сөзсүз түрдө эмгек келишимин кылыш керек. Эмгек келишиминин негизинде жүрүш керек. Миграциялык картанын аркасында печать сөзсүз түрдө болуш керек. Ошол боюнча дагы эмгек келишим боюнча кийинки выпускта биз чыгарабыз. Себептеген бир азыр чоң юридикалык компания менен келишим түзүп атабыз. Ошо биздин Кыргызстандын жарандарын укугун коргоо боюнча, Кыргызстан мекендештерге жардам берүү боюнча эмгек келишимин түзүп берүүгө жардам берүү боюнча, миграциялык жаатына жардам берүү боюнча, уголовный иш болуп калса жардам берүү боюнча азыр Кудай буйрса чоң жумуш алып барабыз ушу юридикалык фирма менен биргеликте. Аны дагы силерге жакшылап айтып беребиз. Анан кийин негизде Россия Федерациясында азыр мыйзамдуу жүрүш керек болуп калды. Реестрде жүрсөңүздөр, реестрден чыкканга аракет кылыңыздар. Жанагы 16 июндагы болот деп аткан рейд азырынча тастыкталып элек. Биз муну МВДдан запрос бердик, МВД бизге жооп бере элек. Балким азыр выходной күндөрү болуп, ошон үчүн жооп бербей атабы. Элчиликте бул жөнүндө маалыматы жок. Жана Евразия экономикалык комиссияда дагы өзүбүздүн байланыштарыбыз бар, алар дагы ал маалыматты тактаган жок. Бирок рейд азыр глобально болбосо дагы точно өтүп атат. Базарларды басып калып атат, хостелдерди басып калып атат, дагы бир уюмдарды басып калып атат. Ошол себептен сөзсүз түрдө документти туура алып жүргүлө. Реестрде жүрсөңүздөр, реестрден чыкканга аракет кылыңыздар. Ошо реестрден чыгуу боюнча балдарды чыгарыңыздар, өзүңүздөр да чыгыңыздар реестрде болсоңуздар. Юристтердин номерин айтып кетейин: +7 991 601 95 17. Бир нече мекендештерибизге жардам берип, 2 күндүн ичинде чыгарып берип атышат. Кайрылуу бериңиздер. Анан кийин документтериңер туура эмес болсо, чек арага кирип чыгыңыздар. Чек арага чыгуу боюнча акчаңыздар жок болсо, ооруп атсаңыздар, муктаж болсоңуздар же көп балалуу болсоңуздар, биз иштешип жаткан жамаат бар. Болгарский проспектте 4-выходта. Телефон номери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Замир жана Абубакыр деген мырзалар. Кайрылуу бериңиздер. Легалдашыңыздар, себептен Россияда жүрүү, легалсыз жүрүү эми кажети жок болуп калды.